Bir ay desek, iştep жүрүp эң чоң акча тапкан айына $10.000 болгон. Анда мен жөн англис сабак берем Москвада. Баягы ага сабак берем, ошо бир күндө эң көп ошо жумуш катары иштегенде эсимде бар, мындай бир күндө $570 тапканмын да. 7 сабак бердим, ар кимге мондай берип, бирөө $100, бирөө ушундай берип, ушинтип короче 5 эсимде бар да ошо. Бизнес кылганда бир айда эң көп тапканым ал эми бизнесте мындай экен да, айлык иштегенде мындай көңчө валютация болбойт да, мындай мисалы 10 000 тапсаң кийинки айда 9,5 000 ушундай болуп турат да. Бизнесте короче бир айда эчтеке таппай калыш мүмкүн. Анан бир дагы крупный тапканда мен билбейм, азыр бир айда примерно эсептесем бир $100,000-$150,000 таптым окшойт. Мен калькулятор колдонгонду билбейт элем. Суммалар $100,000 деген мындай оюма келбейт эле да. Мындай не деген сөз? $100,000 эмне? Күнүгө калькулятор важный. Любой акча тапкысы келгендер калькулятор. Билем да деп андай эмес. Мындай сезишиң керек да, уже точно билишиң керек. Анткени сен акчаны точно билбесең, акчага барыш кыйын да. Бир нерсе билбесең, корксоң, андан качасың. Аны жакшы изучать этиш керек, жакшы эме болуш керек. Анан акча жаман, акча колдун кири, акча адамды бузат десең, анда акча сага келбейт.